берем жаткырам ошентип эле эме болду атты да, уктады аябайчы, баягы канча эмен эметкен. И потом жуугандан баштап эле курттар түшө баштады өзү эле. Промывать эткенден кийин бир 2-3 мүнөт өткөндөн кийин курттар өзү эле эметип эле мурдун ичинен тупурап эле түшө баштады да. Ошентип бир 60 курт алдык болуш керек бүткө чөктү. Бир 10 күнү тирүү курттар. Мен даже камерага снимать эттим да. Мен өзүм ошодон тамак иче албай калдым ошондо куртту. Оорулууну айыктырган академик Омурбай Нарбеков иш тажрыйбасында мурду курттап кеткен бейтаптар буга чейин да болгонун айтат. Карыянын абалы оорулошуп кеткенинин себебин райондук лор врачтын жазып берген майында деп түшүндүрөт Омурбай мырза. Анткени дарыгер жазып берген ивамакол майы курттарга кошумча тамак болуп, алардын көбөйүшүн шарттаган. Ал ар бир эле кишиде болуп калышы мүмкүн. Жай айында курт чумундар келип конуп эмелерин курттарын көзгө таштап кетиши деле мүмкүн. Мурунга таштап кетиши мүмкүн, же кулакка таштап кетиши мүмкүн да. Бирок аны учурунда жардам берип коюш керек да. Анан эми тиги врачтарга мындай бир айта турган маселе, эки ай адам ушунчалык ооруп атса, кыйналып атса, анан кийин ушу 2 айдын ичинде ойлонсо болот да, бул эмне деген оору, тиги 2 айга чейин аяк кылган деп. Анан ал жерде анча деле көп мындай адистиктин кереги жок. Тиги апанын жанына отура албайсың да, мындай эт чиригенде жыт пайда болот эмеспи, бир чиригеттерде. Ошондой жыт турат да, ошондой эле ойлонуш керек да, бу кайдан келип атат эми дегендей бир ой пайда болуш керек да. Мунун эң кыйын маселеси жанагы курттар, ал жанагы бир ферменттерди чыгарат да, алар сөөктү деле эритип жиберет. Ошончо мындай сөөктөрдүн баарын тешип жибергенче мындай тамагын ачып карап же мурдун ачып караса адам көрөт да. Анан эртеси күнү профессор көрдү, Фейгин деген, карап жанагылардын баарын тазалап неметкенден кийин бир онкологиялык оорубу, кандай операция кылабызбы деп эметип калды да. Анан мен айттым, операция кыла турган эчтекеси ал курттардын жумушу барын бияка алып келгиле деп бияка которуп, бир 10 күн жаткырып бардыгын. Анан Адрашман деген биздин жакшы чөп бар Кыргызстанда. Ошо Адрашманды түтөтсө, кандай жыт болсо да жок кылып таштайт да, мындай туруп. Ал бир жагынан жана түтүндү жыттаган, мындай жыттап отурганда, ал дагы ууда жанагы тирүү нерселердин баары ууланып түшө берет. Ал Адрашмандын күчү ушунчалык, жанагы туберкулездин палочкаларын өстүрбөй коет да, жана стрептомицин сыяктуу. Ошол анан бир 10 күн дарыладык дагы, кайра үйүнө жибердик, азыр жакшы эле жүрүп атат деп уктум. Учурда Гүлсада Такенова апанын ден соолугу жакшы делингени менен курт мүлжүгөн беттеги сөөктөрдүн өсүшү кыйын болуп жатканы белгилүү болду. Жана дагы Гүлсада апанын бир көзү көрбөй баштаган. Аман болсун, баары аман болсун доктурлар. Бир эмес, баарыңар аман болгула, айланайындар. Мен кишиге жамандык кыларым жок. Өсөрүңү ямандап жашай турган жерди ямандап жата турган көрүң деп койгон. Дурус ямандап барып бизди баарыбызды сен булгадыңбы деп, бул доктур келип атыр, кечинде дагы келди. Айланайын, өзүм сутумду билбей барсам, эмне деп жамандайм? Эмне деп айтам, айланайын? Эмнеге жамандайм? Дедим, башка эчтекени айткан жок. Эмнеге? Билбесем, эчтеке билбесем. Эмнеге сен телевизорго тарткан ятыр, бизди жамандап бардыңдар. Анан минтип бардыңдар деп эле берди доктур ачуу келип. Гүлсада апанын окуясын уккан соң, бул учурда оорулуу кайсыл адистиктеги дарыгерге кайрылыш керек болчу, ким көзөмөлдөп туура багыт берүүсү зарыл эле деген сурообуз менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Ибраевага кайрылдык. Ал жогорудагы окуяны биринчи ирет угуп жатканын айтып, кызматтык иликтөөдөн кийин гана жооп кайтарабыз деп маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми соо киши түрлүү курттарга таланып жатканын билбестен, башка багытта дарылаган Бакай Ата райондук ооруканасынын дарыгери Эркин Абдылдаевадан комментарий ала албадык. Кесиптештеринин айтымында жогорудагы врач учурда эс алууда. Мителерге каршы академик Омурбай Нарбековдун таш чайнар дарысы бирден бир дары болуп эсептелет.